Оштогу үрөй учурган окуя эркек киши аял кишиге кол көтөргөн. Эми кыргыз элинен жана аял кишиден кечирим сурады. Бул баланы кечиребизби? Камчыбек Ташиев, келиндер, токтобойбуз, төрөйбүз, биз көбөйүшүбүз керек деди. Эми Россия аймагына кире турган болсоңуз, жаңы талаптар эртеңден тарта күчүнө кирет. Кандай талаптар болушу мүмкүн? Видеону аягына чейин көрсөңүз, билип аласыз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ошто аял айдоочуга алын көрсөткүсү келген эркек айдоочуга карата чара көрүлдү. Бүгүн 29-июнда интернет булактарында бир эркек кишинин аял айдоочуга карата одоно сөздөрдү айтып, адепке жатпаган оозгалык сөздөр менен тилдеп жаткан учурду камтыган кыскача видео тасма жарыяланып, коомчулукта таркаган. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан маалымдашты. Бул окуя Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынып, окуянын катышуучуларын аныктоо жана тергөөгө камсыз кылуу боюнча ыкчам иштер аткарылды. Натыйжада тараптар аныкталып, тергөөгө камсыз болушкан. Видеодо аял кишиге одоно мамиле жасап жаткан айдоочу Ош шаарынын 1998-жылы туулган тургуну экени аныкталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө ал окуя болгон учурда унааны мас абалында башкарганы белгилүү болуп, тиешелүү тартипте административдик протокол түзүлүп, автоунаа айып короо жайына токтотулган. Тергөөнүн алгачкы жүрүшүндө 1998-жылы туулган жаран өзүнүн мас абалында болгонун жана ошол учурда ачууга алдырып, аял айдоочуга карата одоно сөз айткандарын мойнуна алып, кечирим сураган. Эки айдоочунун ортосундагы келишпестик жол талашуудан келип чыккан. Тараптар бири-бирине карата арыз дооматтары жок экендиктерин билдиришкен. Учурда текшерүү иштери улантылууда. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилет. Булак Седепкежи. Мен Мирбек Мирбекович, мурдагы кечинде миллион алынып, эжемен спектакль чыгарганбыз. Өзүмдөн дана эжеден кечирим сурап, экинчи менен айтканбыз. Мыйзам чегинде жол бергенде бирок мас болуп калдым, өзүм орнотуп. Не останавливаться, только вперед. Токтобойбуз алдыга. Ташиев келиндерге көп балалуу болуу тапшырмасын эскертти. Ташиев УКМКнын чаткалдагы бөлүмүнүн жаңы имаратын ачып жатып, келиндерге көп балалуу болуу тапшырмасын эскертти. Ал ошондой эле райондук төрөткананын абалын көрүп чыгып, аны толугу менен оңдоону буйруду. Чаткал 1800 метр бийиктикте жайгашкандыктан мындагы көп балалуу үй бүлөлөр мамлекеттен 2 миллион сомго сүйүнчү акча алса болот. Мен азыр сиздерге чыгып эле программаны өзгөртүп, эме кирейин деп атам, радиом кирейин деп атам. Бул жерге дагы азыр жакшы радиомду көрүп, бир жакшы радиом салып беребиз. Не останавливаться, только вперед. Нас должно быть много. Биз көп болушубуз керек. Көп болсок гана күчтүү болобуз. Макулбу? Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Эртеңден тарта Россиянын аймагына кирүүнүн жаңы эрежелери күчүнө кирет. Чет элдиктер анын ичинде Кыргызстандын жарандары үчүн 30-июндан тарта Россиянын аймагына кирүүнүн жаңы эрежелери күчүнө кире баштайт. Эми чет өлкөлүк жарандар Россияга баруудан 72 саат мурун арыз бериши керек. Арыз рулт тиркемеси аркылуу кабыл алынат. Шашылыш дарылоо, оор илдет же жакын туугандын өлүмүнө байланыштуу жагдайда 4 саат мурун арыз менен кайрылууга болот. Бул процедура Россия Федерациясынын мамлекеттик чек арасын визасыз режим менен кесип өткөн чет өлкөлүк жарандар үчүн милдеттүү. Төмөнгү категориядан тышкары Беларусь жарандары, дипломатиялык жана кызматтык паспорттардын ээлери, 6 жашка толуу элек чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар. Грузияга кыргыз туулусун орнотом. Дастан Шаршеев акыркы кездеги жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп, элге ылайыктуу шарт түзгөнүн билдирди. Анда Грузиядан жер алып, учурда автостоянка куруп жатканын, мындан ары кыргызстандыктар ошол жерден ары машинасын айдап кетсе болорун айткан. Мындан сырткары Ошто автосалон салынып баштаганын айтып, ал жерде жарнама акысы 500 сом деп бекитип, бул демилгени башка ишкерлерге сунуштаганда кабыл албай жатканын билдирип, патриот болгула деген чакырык жасаган. Сонун жаңылык. Достор, эми Америкадан 3 ай 4 ай машинеңерди күтпөй биз Грузиядан жер алдык. Аяка жерди алып туруп, желектер сайып, кыргыздын флагын эми орнотобуз. Ошого
Кыргызстандан учуп барып, биздин стоянкадан машина алып, дальше өзүңөр айдап кетсеңер болот. 3 ай күтпөйм десеңер. Бул эң биринчи жаңылыктардан бири. Экинчи жаңылык, Ошто жерибиз даяр болуп калды уже. Балдар отосун жулуп, астын цемент деп атат. Анан баягы биз мен өзүмдүн чөнтөгүмдү ойлобой, мен элге пайдалуу болоюн деп 500 сом кылдым рекламанын баасын иншалла. Өзүмдүн кызыкчылыгымды өзүмдүн байып кетейин деп ойлогондо 1,5-2 миң сом кылмакмын. Биз дагы башка салондор окшоп. Анан ушундай салондор биздин эстафетаны кабыл алган жок. Бул Баха, Дамир, жанагы Жылас, короче алар Оштун мэр айткандай кагазга эле эгет экен да. Гүлдү. Патриот болгондон кийин сөз менен да иш менен дагы баягы Инстаграмдагы жашоо менен өзүң жашооң мындай face to face туура келиш керек. Ошон үчүн достор, баары элге кызмат, силер үчүн Дастан айтты, Дастан кылат. Жылуу сөзүңөргө рахмат, колдооңорго рахмат. Анткени колдоо аябай маанилүү мен үчүн. Астана жылуу сөз жазып, ушу видеону бөлүшө кеткиле. Канат Исаев деген мурдагы депутат жигитти билесиңер. Кылмышты кылып качып жүрөт азыр. Сотко келбей качып, азыр анын артынан баягы издөө жарыяланган. Эмне кылдык? Быйыл бүтүп аткан баласын, Facebook'u быйыл бүтүп аткан. Мына азыр уже бүтүп эртең 4-түндө мен аларга биринчи званияларын берем. Быйыл бүтүп дипломду алыш керек эле. Баласы увольнять эттик. Баласынын келечегине балта чапты. Камчыбек Ташиев Канат Исаев баласынын тагдырына балта чапты. Бул туурасында Ташиев УКМКнын чаткалдагы бөлүмүнүн жаңы имаратын ачып жатып билдирди. Ал кызматкерлерди таза иштөөгө чакырып, коррупцияга малынгандардын өзү гана эмес, жакындары дагы зыян тарта турганын эскертти. Мурдагы депутат Канат Исаев сотко келбей качып жүрөт. Ага издөө жарыялаганбыз. Быйыл ФСБдагы окуусун бүтүрүп жаткан баласын кетирдик, диплом алмак, баласынын келечегине балта чапты, деди Ташиев. Ал ошондой ФСБда окуп жаткан дагы бир таластык жигиттин атасы баңгизат сатып колго түшкөнүн, ошондуктан бала да кызматка алынбай калганын кошумчалады. Канат Исаев былтыр уюшкан кылмыштуу топторду каржылоого айыпталып кармалган. Кийинчерээк ал үй камагына чыгарылган болчу. Исаев 2020-жылдагы октябрь окуясы учурунда бир аз убакыт жогорку кеңештин спикери болгон. Мына ушундайлар болбош керек. Ушундайлар болбош үчүн ар бирибиз өзүбүздүн ар бир кылган ишибизге жооп беришибиз керек. Мыйзам алдында. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.